Саламатсыңарбы, урматтуу Кара Жыгач айыл аймагынын тургундары жана бүгүнкү жыйындын жалпы катышуучулары. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев бүгүн Аламүдүн районундагы Кара Жыгач айыл аймагынын тургундары менен жолугушту. Жыйында эл айылдагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп, чечип берүүнү өтүнүштү. Биздин Бектүү айылында 110 орунду бала бакча 2013 жылы курулуш иштери башталган. Подрядчик тендерди утуп иш баштаган. 2018 жылы подрядчик каза болуп, иш сотко берилип, курулуш иши токтоп калган. Андан кийин 2024 жылдын 1-кварталында 5 миллион сом бөлүнүп, Чүй укус тарабынан иштер каралган, бирок башталган эмес. Ошондуктан айыл аймакта ички миграция аябай көп болгондугуна байланыштуу бул 110 орунду бала бакчаны андан да көбөйтүп, сыйымдуулугун көбөйтүп, анан ушул бала бакчаны быйылкы эндиги жылкы убактарда бүтүрүп бериңиздерди. Урматтуу Элкинбек Токтогонович, сизден суранабыз. Бул ушу биздин бала бакчанын тагдырын чечип бүтүрүп бериш сиздин анан Гостройдун эле колундан келет деп эл ишенет да, ошого жардам берип коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Элкинбек Токтогонович, бул маселе боюнча 18-жылы курулуш иши козголгон экен. Бүгүнкү күнгө сметасын тактап санатып чыкты. 63 миллион акча керек болот экен ушуну аягына чыгарыш үчүн. Министерствого биз сунушубузду бердик. Азыр министерстводон акча каражатын бөлүү чечилип атат. Эгерде оң жагына чечилип калган болсо, жакын арада бул жумушту баштайбыз. Тургундар медициналык тейлөөгө байланышкан көйгөйлөр менен бөлүшүп, облустук ооруканадагы шарттар начар экенин, дарыгерлер жең учунан акча талап кылышарын айтып даттанышты. Ошондой эле Кара Жыгачта ФАПтан тышкары оорукана жок болгондуктан толук дарылануу үчүн башка аймактарга барууга туура келип жатканын айтып, облус жетекчилигинен ушул маселени чечип берүүнү өтүнүштү. Мен биринчи медицинадан баштайын дедим эле. Мынау медицинаны бул биздин айылда bir 500-600 оорулу бар, гипертониктер бар, сахарный диабеттер бар. Ушуну алып туруп кантка кошуптуштады да. Ошондон бери чуркап эметип аттыр эле, Айгүл демократовна заниматься этип ушу менен. Ал да кетип калды, аким да кетип калды. Эми ушул оорулар негире башкалар бара албайт кантка. Эми ушуну ордуна эле коюп койгула десек, Лебединкада болчубуз Аламүдүн айтында. Ошонун кантка барат, 60 километр тетик айланып. Анан бул ооруларга кыйын болуп атат. Бул бир. Экинчи вопрос, мону Чүй областынын больницасы. Бул коррупционный больница экен. Мен быйыл жатып калып көрбөдүмбү? Колуңда тыйының жок болсо карабайт экен. Местаны сатат экен. Тамактарын кармасаң түрмөдөн да жаман тамак берет экен. Ушу бир больницада президент берип атат го, мамлекет оңолуп атат го, ишкерлер налог төлөп атасыз го. Анан эмне үчүн оңолбойт Аламүдүн поликлиникасы 11-чи ГСВ болуп калды, шаарга кетип калган. Анан приказы менен Мизрабы бизге кошулган 4 ГСВ Аламүдүн районунда. Биз карап берели ошо. Жок, бул жерде ГСВ барбы, жокпу? Бар ГСВ. ГСВ бар, А мурда больницада болду эле. Мурда Союз убагында больница болчу. Союз зона больница болчу. Жабылган. А азыр ГСВ эле. Бирок больница болгонго шарты бар беле? Жок. Азыр шарты жок, Шарты жок. Биз карап берели. Бирок врачтар менен камсыз болгон жокпу? 2 врач бар, семейный врач. Штат канча? Штат 3 врач болуш керек. Бир врач жетишпейт. Бирөөсү ооруп атат больницада, больничте. Бирөөсү окууда азыр. Түшүнүктүү. Анан Чүй больницасы. Сиздерге доомат коюлуп атат го. Ооба, аксакал. Ошо сиз качан жаттыңыз эле? Мен да тактап берейин, потому что биз коррупция менен биз да күрөшүп атабыз. Албагыла дейбиз да, албагыла деп. Ошону ооба, жок, аксакал. Сиз мага ошо айттыңыз, качан жаттыңыз эле? Ошону биз тактап берейин. Потому что бул Чүй область больницасынын главврачы. Башкы врач. Аксакал, мага мына кирген эмессиз, Мага киришиңиздер керек. Мен ошол жерде отурам да. Акча сураса эле мага кириңиздер. Мен аны чечебиз, албайт. Албаш керек. Мындан тышкары жол маселеси да көтөрүлдү. Айыл эле буга чейин жасалган айрым жолдор сапатсыз болуп, кыска убакытта кайра бузулуп калганын айтып, наразычылыгын билдиришти. Жол маселеси буга чейин асфальт басылган.
план боюнча 2,5 километр болчу. Былтыр 1,9 километр бүтүп, азыркыга чейин уландысы жүрбөй жатат. Биз ошол бүтсө айылга автобус киргизели деген эле. Жол боюнча силер салдыңар беле? Деп барбы бу жерде? Кайсы жол боюнча маселе болуп атат? Саламатсызбы? Былтыр 2,5 километр планга кирген болуп чыккан. 2 километри салыныптыр, 500 метри салынып экен. Быйыл карап атабыз, мен жаңы келдим. Жок, былтыр 2,5 километр каралган. Каралган. Бирок салган жоксуңар. 2 километри салынган, 500 метри салынды ошондой туруп. 1,9 салынган, 500 километр. Бул силердин Тейлөөдө турган жолбу? Ооба, Тейлөөдө турат, Дачага чейин турабы? Дачага чейин. Анан быйыл бүтүрөсүңөр. Быйыл бүтүрөбүз. Азыркы убакта 1 жыл өтө элек бул жолго. Бирок качествасы өтүп калды, өлүп калды уже. Ал жерден чоң машина өтпөйт, только жеңил машина. Биз эки машина тең арка коюп койгонбуз. Азыр уже автобус киргизсек, ал жактан Хоо да өтөт, башка машиналар да өтөт. Ал жакка бир эле слой каралган. Эми ал жол буга чейин сен каякта иштедиң? Буга чейин Кыргыз автожолдо иштеп келгем. 3 күн болду келгениме. Жетекчи болуп келген. Анан мына жол боюнча сапаты боюнча айтып атканды угуп атасың, туурабы? Анан кийин 2,5 километр каралса, 1,90 эле жасасаңар, анан алда сапатсыз болсо, бул боюнча укук коргоо органдары бирсе текшериш керек бул жолду. Жолугушуунун жыйынтыгында облус башчысы айтылган маселелер тиешелүү мекемелер менен биргеликте караларын айтып, аларды чечүү боюнча иштер жүргүзүлөрүн белгиледи. Айпери Муратбекова, Эсен Усенов, УТРК Чүй.